Урматтуу Актөбөлүк туугандар, ушу биздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жеке тапшырмасы менен кыргыз элинин атынан ошол эки жапа чеккен казак элибизге ушу гуманитардык жардам алып келип отурабыз. Ушул эки биздин гуманитардык кербенибизде ушу биринчи керектелүүчү ошо жапа чеккен элге биринчи керектелүүчү оокаттар жүктөлгөн. Мына учурда азыр Актөбөгө келип отурабыз. Сиздерге ушул эки бизди ушундай сый урмат менен тосуп алганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса, эртеңки күнү гуманитардык жардамды бул жерге түшүрүп, калган ошо жапа чеккен областтарга жол тартмакчыбыз. Кудай буйруса, ошол эки элибизде, жерибизде тынччылык болуп, эки элбиз качантан берки бир тууган элбиз. Бирибиздин кабыргабыз кайышса, экинчибиз жардамга келебиз. Бирибиздин ошол эки башыбызга мүшкүл иш түшсө, экинчибиз жардамга келебиз. Биз түбөлүктүү бир тууган адамдарбыз. Ошондуктан урматтуу калайык калк ошол эки кыргыз элинин атынан келип жаткан гуманитардык жардамды ысык кабыл албагыңыздарды суранамын, өтүнөмүн. Рахмат.